Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен негизги маселе программасы кайрадан назарыңыздарда. Эртең 25 май өлкө аймагында мектептерде акыркы коңгуроо кагылат. Бул майрамды утурлай биз ошол акыркы коңгуроодогу коопсуздук чаралары боюнча сөз кылууну чечтик. Тактап айтканда, мектепте, анын ичинде мектептен сырткары салтанаттуу иш-чаралар өткөрүлүп, өз кезегинде окуучулардын коопсуздук маселеси ар дайым биринчи орунга чыгып келет. Бул боюнча Ички иштер башкармалыгы дагы алдын ала даярдык көрүп, кандай тартипти иш алып алпарлары жана эмнелерге тыюу салынары боюнча өздөрүнүн баягы ишмерчемдерин иштеп чыгат. Дал ушул жаатта биз бүгүн маек курабыз. Ал үчүн студиябызга атайын конокторду чакырдык элек. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары Салмобек Ширалиев, ошондой эле Ош облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкармалыктын башчысынын орун басары Мадамбек Кубатов мырза келген. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиздер. Эми биз кечээ ошол социалдык тармактардан, интернет айдыңынан окудук, ички иштер башкармалыгынын баракчасынан, ички иштер министрлигинин министр онлайн жыйын өтүп, 25 майды тынч өткөрүп алуу, коопсуз өткөрүп алуу боюнча мындай өзүнүн тапшырмаларын берди да. Анан ошол эле учурда мисалы Ош облусунун аймагында мектептерде акыркы коңгуроону тынч өткөрө алуу үчүн мисалы канча ошол коопсуздук кызматкери көзөмөлдө болот жана сиздер кандай тапшырмалардын негизинде иш алып барасыздар? Салмобек мырза, сизден баштай берели. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кыргыз Республикасынын ички иштер министри милициянын генерал лейтенанты Ниязбеков Улан Омоканович тарабынан 2023 жылдын 22 май күнү онлайн кеңешме өткөрүлүп, бир топ тапшырмалар коюлган. Ошол эле Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин 74 сандуу тескемесинин негизинде Ош облусунун аймагында 25 май 2023 жылы акыркы коңгуроо иш-чаралары өтөт. Жалпы Ош облусунда 562 мектеп жайгашкан. 562 мектептердин баарында акыркы коңгуроо салтанаттуу иш-чаралары өткөрүлөт. Жалпы ушул акыркы коңгуроо иш-чарасына Ош облустук ички иштер башкармалыгынын өздүк курамынан 1000ден ашуун кызматкер коомдук коопсуз сактоого тартылат. Ошондой эле биз менен бирге ата-энелер комитети, жаштар комитети, элдик кошундар жана жер-жердеги кадыр бартуу аксакалдар да ушул иш-чарага катышат. Негизги максатыбыз ушу акыркы коңгуроо иш-чараны сапаттуу жана коопсуз жаш өспүрүмдөр тарабынан жана жаш өспүрүмдөргө карата эч кандай кылмыштуулук, укук бузуулар каттабастан тынч жогорку деңгээлде өткөрөбүз деген ниетте өткөрүп аткан иш-чаралар. Ошондо ата-энелер комитеттери сиздер менен кошо иш алып бара жаткан тараптар менен дагы буга чейин эле сиздер сүйлөшүп даярдык көрдүңүздөр. Ооба, Кыргыз Республикасынын президенти Ош облусундагы кармактуу өкүлүнүн атайын жыйыны өткөрүлгөн. Бул 2023 жылы 15 майда атайын жыйында ата-энелер комитети, райондук администрациясынын өкүлдөрү, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары катышкан. Ата-энелер комитеттерине бир топ тапшырмалар коюлган, аларда жоопкерчилик алат. Жана ошондой эле бирге ушул иш-чаралар алдын алуу боюнча келишимдер түзүлүп, ошонун негизинде азыр деталдаштырган ишмерчемдер түзүлүп, иштер алып барылууда. Мадамбек мырза, негизи ушул тапшырмалардын ичинде министрликтин өзүнчө мындай пландап алган иш-чараларыңыздардын ичинде мисалы ошол эле учурда баягы жол коопсуздугун камсыздоо боюнча сиздердин планыңыздар кандай да? Кандай тартипте мындай чаралар көрүлөт жана канча күнгө 25 май күнү эле иш алып барыла, ошол боюнча кененирээк айтсаңыз. Бул боюнча кечээ ички иштер министрлиги тарабынан биздин жол кыймыл коопсуздук бөлүмүнө атайын тапшырмалар, конкреттүү тапшырмалар коюлган. Ошол тапшырмалардын негизинде биздин Ош облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери менен биргеликте атайын ишмерчемдер иштелип чыгып, күч каражаттары толук бөлүндү. Ар бир областын аймагында жайгашкан мектептерге биздин ЖКХБнын кызматкерлери жана Ош ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери 2ден 3төн болуп бүт бардыгы бөлүндү. Бул боюнча ар бир кызматкерге конкреттүү тапшырмалар коюлду, ишмерчемдер иштеп чыгылды. Ошол эле мезгилде буга чейин деле биз ошо массалык маалымат каражаттары аркылуу, интернет сайт булактар аркылуу коомчулукта атайын түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Ата-энелер менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен ушул 2023 жылы 25 май күнү акыркы коңгуроо аземин тынч өткөрүү максатында бүт тийиштүү иш-чаралар бүгүнкү күндө жүргүзүлүп жатат. Анан негизи ошол баягы билим берүү министрлигинин баягы бекиткен токтомуна карасак, маалыматтарды карап көрсөк дагы акыркы коңгуроону өткөрүү боюнча мисалы мектептен сырткаркы иш-чараларда балдардын коопсуздугуна, өмүрүнүн коопсуздугуна ата-энелер жоопкер деп жазылган айтылат да. Ошондо сиздердин тараптан кызматкерлер мектептеги болуп жаткан салтанаттуу иш-чараны гана баштан аяк көзөмөлдөйт деп түшүнсөк болобу? Жок.
Биздин кызматкерлер бир эле мектептеги салтанаттуу иш-чараны эмес, жалпы эле ошол күнү бул бир эле 25 май акыркы коңгур иш-чарасы менен аяктабайт. Бул иш-чаралар 2023 жылдын 20 июнуна чейин уланат. Анткени ошол аралыктарда биздин окуучуларыбыз сынактарды тапшырат, ошондой эле аттестат алуу иш-чаралары да бар. Ошон үчүн 20 июнь 2023 жылга чейин ушундай эле иш-чаралар алып барылат. Бирок 2023 жыл 25 май бул акыркы коңгуродо күчөтүлгөн тартипте иш алып барылат. Мындайча айтканда, бир эле биз мектеп менен чектелип калбайбыз. Биз азыр түшүндүрүү иштерин кафе, ресторан, той маариф өткөрүүчү жерлер менен, табиятка кайсыл жерге барышы мүмкүн, ошол жерлердин ээлери менен да сүйлөшүп иш-чараларды өткөрүп атабыз. Андан сырткары биз көбүнчөсү мына түнкү клубтар же болбосо ата-энелер сыртка бир үйлөрдө же бир мекемелерде өткөрө турган жерлер менен да барып, милдеттеме алып эскертип атабыз. Ушундай иш-чараларга жол берилбесин. Мындай иш-чараларды мектепте салтанаттуу иш-чара өткөнгө эч бир мыйзамда чек жок, ал өтөт. Андан сырткаркы иш-чараларга бөгөт коюлган. Анан айтып атпайсызбы, мисалы ошол салтанаттуу иш-чара балким оюн-зоок кылып, кафе, ресторандарга барат же жаратылыш коюнуна барат, алардын ээлери менен дагы, ишкерлер менен да сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз депчи. Анан алар эми кандайдыр бир деңгээлде ооба окуучулардын коопсуздугу үчүн сиздер айткан талаптарга деле макул, бирок алар тараптан мыйзам бузуу каралса болуп, эгерде катталса, кандай чаралар каралган? Кыргыз Республикасында 185 мыйзам бар. Бул балдардын укугуна жана милдетине көбүрөөк басым жасалган мыйзам бул. Ошол мыйзамда ата-энелердин коштоосу жок жаш өспүрүмдөр өз алдынча кайсы бир мекемеге же субъектке же кафе кандай жерге иш-чараларга катыша турган болгондо, ата-энеси жок болсо, ал учурда ошол жеке ишкер болобу же субъекттин ээсине укуктук негизде айыппул каралган. Ошол үчүн ал жерлерге биз милдеттеме болуп атабыз. Ошол мыйзамдын негизинде бизге эгер ошондой мектеп бүтүрүүчүлөр иш-чараларды же бир ушундай өткөрөбүз десе, анда бизге алар кабарлашка милдеттүү. Алдын ала. Алдын ала. Алдын ала милдеттүү. Ошондо кандай тартип, акчалай жазана? Ооба, ал жерде ошол 185 мыйзамда көрсөтүлгөн, ал жерде 1000 сомдон 5000 сомго чейин айыппул салынат ошол жеке ишкерге. Эгер эч кимге айтпастан, билдирбестен жана ушунча эскерткен карабай өткөргөн болсо, ошондой жазалар каралган. Былтыркы жылдын же дагы бир 2-3 жыл, акыркы 2-3 жылда ала турган болсок, ушундай окуя катталды беле? Мисалы, канча сом жазаны алып, канча ишкер мындай жоопкерчилик алган мыйзам чегинде? 2017 жылдан тартып эле ушундай өткөргөн кафелер, ресторандар болгон. Мисалга айтып кете турган болсок, ушундай ишчилар бул көбүнчөсү ушу Карабулжа районунда бир учур катталган, ошондой эле Алай районунда да бир учур катталып, ошол кафе ээлерине 5000 сом айыппул салынган. 5000 сом өлчөмүндө айыппул салынган. Мадамбек мырза, негизи булар эми макул ошол баягы оюн-зоок жайларынын ишкерлери менен сүйлөшсүн, сиздердики баягы кортеждер менен көбүнчө ошол жаатта опурталдуу болуп атат, балдардын коопсуздугучу. Анан негизи ошол жыл сайын эле баягы кортеждер менен чыккан айдоочулар менен жол коопсуздук кызматкерлери сүйлөшөт. Анан баягы ошол 25 майга бир нече күн калганда журналисттер дагы бул нерсеге кайдыгер карабай, баягы маселени ошол чагылдырып жүргөндө, айдоочулар менен сүйлөшкөндө алар кадимкидей эле соодалашып, кайсыл жерге барышы керек, кандай болуш керек, баары бир аларга деле мындайча айтканда каражат киреше керек да. Анан макул болгон учурлар кездешет. Негизи алар менен сиздер да сүйлөшүү жүргүзөсүздөр да. Суроо туура болду. Сөзсүз түрдө биз ал боюнча тийиштүү иш-чараларды уюштуруп атабыз. Азыр айтып кеткендей, адам ташуу менен алектенген кичи автобустар боюнча ар бир остановкаларга барып, ошолор менен жолугушуп, ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эгерде бир мыйзамсыз ушундай иш-аракеттерге барып, жаш өспүрүмдөрдү бир эс алуучу жайларга же бир жерге апара турган болсоңор, сөзсүз түрдө укук бузуу административдик кодекс негизинде жоопкерчиликке тартыласыңар деп эскертип, ар бир айдоочудан милдеттеме алдык. Ушундай терс көрүнүштөргө биз барбайбыз. Биз ушул только жазуу түрүндө милдеттемелер алдык. Эгерде ал аткарылбаганда, дароо эле мындай мыйзам чегинде чара көрүүгө сиздер укуктуу болуп саналасыздар, себеби жазуу түрүндө алардын өздөрүнүн милдеттемелери бар. Ал учурда биз мындай кылабыз, айдоочуларга эгерде жол эрежесин бузуп, эгерде бир одоно түрдө бузуп, жол болсо ошол мыйзамсыз уюштуруп чыга турган болсо, сөзсүз түрдө ал ишканалардын жетекчилерине биз атайын кат жүзүндө кайрылабыз. Бул кодексте конкретно каралган эмес. Эми биздин кодексте эгерде айдоочу жол эрежесин бузса, адам ашыкча ташып
жүктеп алып, же болбосо бир туура эмес ошондой нерселер каралганда, ата именно ушул баягы жаш өспүрүмдөрдү алып чыгуу боюнча бул кодексте каралган эмес да. Ошондон биз толук түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Анан ата энелерине көбүрөөк басым жасап атабыз. Себеби бул жерде эң негизги жоопкерчилик ата энелерде турат. Ата энелер ушул нерсеге жол бербеш керек. Себеби барып сүйлөшкөн чакта дагы бул жерде ата энелер сүйлөшөт да. Ошон үчүн биз ата энелер менен көбүрөөк басым жасап ата энелер менен сүйлөшүп атабыз. Анан мына Ош облусунун аймагын алып карай турган болсок, мындай өзгөчө бир көңүл буруп, өзгөчө бир тилкелер эске алынабы сиздерде? Мисалы, ал карташ менен кайсыл жакка барыш ыктымалдуулугу сиздерде бар, анализ бар. Бизде сөзсүз түрдө анализ бар. Азыр бүгүнкү күндө Ош областынын аймагында атайын 14 пост уюштурулат. Себеби бул бүт ошол биздин Ош областынын аймагында жайгашкан эс алуучу жайлар. Булар өзүңүздөр билесиздер. Ош алай жолунда Чыйырчык, Төлөйкөн, Ош Папан, Апшырсай, Карагой деген ушундай Саламалик ушул жерлерге атайын Ош ички ишler башкармаларынын кызматкерлери менен биргеликте атайын посттор уюштурулду. 14 пост уюштурулду. 14 постко ар бир постко жооптуу жетекчилер бекитилди. Ошол күнү толук кандуу алар жумуш алып барат. Түшүндүрүү иштери боюнча ошол жол бербөө максатында атайын түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Канча кызматкер тартылат ошону сиздерден? Постторго? Бизден жалпысын азыр Салмон Турбаевич айтып кетти, биз жалпы бердик. Биздин өзүбүздүн жол кыймыл камсыздоо кызматкерлеринен 64 кызматкер тартылат. 64 кызматкер. Негизи мына шаардагы кайгыл кызматын мындай маалыматты ачык эле айтышат да. Мисалы, ошол ылдамдыкты ашырбоо боюнча бизде көйгөй бар, бизде радарлар жетишпейт депчи. Ал эми Ош облусунун баягы жол кыймылын камсыздоо кызматы мындай тиешелүү техникалар менен баары менен камсыздалган. Мисалы, ошол эле учурда жол алар жана ылдамдыкты сактабашы мүмкүн, ушул сыяктуу белгилер менен билиниши мүмкүн. Бар, ал боюнча биздин Ош областынын аймагында бүгүнкү күндө 5 амата бар. Атайын ушул ылдамдыкты өлчөөчү. Биз атайын ушул жол транспорт кырсыгынын анализдеринин негизинде кайсыл жерде болуп атса, ошол жерлерге апарып, ал атайын постторду бөлүп туруп дислокация менен чыгарабыз. Ал күнү дагы биз бүт анализдеп чыкканбыз. Сөзсүз түрдө Ош Алай жолуна коюлат, Ош Бишкек жолуна коюлат, Ош Исфана автожолуна коюлат. Бул жерде биздин атайын өзүнүн дислокация анализ негизинде коюлган багыттар, посттор бар, коюлат ал жергечи. Амата менен коюлат. Негизи мындай 25 май коопсуз өтүшү керек. Эмне үчүн ошончо милиция кызматкери тартылып атат, эмне үчүн олорго тыюу салынып атат дегенди биз өзүбүз мындай тыюу салынат деп эле койбостон, эмне үчүн адамдын өмүрү маанилүү деген нерсени түшүнүшүп алабыз керек да, туурабы? Мисалы, сиздерде канча оор, мисалы, катталган статистикалар бар, ошол эле майрам күнү аягы өкүнүчтүү аяктап калган учурлар бар. Мына ушулардын негизинде кандайдыр бир деңгээлде ошол Кыргызстандагы министрликтер майрамды коопсуз өткөрө алалы, тынч өткөрө алалы деп атайын ишмерчендер жөн жерден иштелип чыкпайт, туурабы? Ошондуктан мындай кайрылуу иретинде да, мына экөөңүздөрдөн болсун, Салмон мырза, сизден баштайлы. Биз эмне үчүн ушундай тыюуларга же ушундай бир көзөмөлдөргө барып атабыз да? Түшүндүм. Урматтуу ата энелер, учурдан пайдаланып сиздерден суранат элек. Биз салтанаттуу иш-чараны жана ошондой эле бир атайын иш-чараларды өткөргөнгө окуучуларга каршы эмеспиз. Биздин негизги максатыбыз жаш өспүрүмдөрдүн коопсуздугу. Коопсуздук биринчи орунда туруп атат. Анткени ошол күнү биз ар түрдүү автоунаалар менен чыгып, ылдамдыкты сактабай жол транспорт кырсыктарына учурап атышат. Андан сырткары атайын бир жерлерде, мекемелерде, же бир кафе, ресторандарда ушундай иш-чараларды өткөрүп жатып, ал жерде мушташтар чыгып, топтошуп мушташуулар болуп, натыйжада жабыркапган көп окуучулар болуп атат. Статистика көргөзүп аткандай, 25 май акыркы коңгуроо иш-чараларында ушу жаш өспүрүмдөр көпчүлүгү ошол күндөрү ушул пикир келишимсиздиктен көптөгөн кылмыштар катталат да. Ошондон урматтуу ата энелер, биз кандай эскертсек дагы, бирок баардык нерсе сиздердин колуңуздарда. Сиздер туура эскертип, жана сиз биздерге көмөктөшүп, бирге иш алып барсак, ушундай кырсыктын жана жаш өспүрүмдөр карата тарабынан жасалган кылмыштыкты алдын алып болсок болот да. Мадамбек мырза. Азыр сиз жакшы суроо бердиңиз. Мен убакыттан пайдаланып ушул статистикага дагы кайрылып кетейин. Мына быйыл 2023 жылдын 4 ай 20 күнүндө Ош областынын аймагында 236 жол транспорт кырсыгы катталып, бунун кесепетинен 26 жаран каза болуп, бул дүйнө менен коштошуп кетти. Ошол эле мезгилде 375 жаран денесинен ар түрдүү жаракат алып кайрылышты. Бул деген көрсөткүч өтө мындай алганда чоң көрсөткүч. Себеби ар бир адамдын өмүрүнөн кымбат нерсе жок. Ошол эле мезгилде жаш өспүрүмдөрдүн катышуусу боюнча бүгүнкү күндө ошол 4 ай 20 күндүн ичинде 65 жол транспорт кырсыгы катталып, 5
жаш өспүрүм каза болуп, 75 жаш өспүрүм денесинен ар түрдүү жаракат алып атат. Бунун баардыгы мен ойлойм ушул биздин өзүбүздүн ата уулдардын, жарандардын кайдыгерсиз жоопкерчиликтин себебинен. Себебин азыр өзүңүз айтып кеттиңиз. Ар бир адам өзүбүздүн жашообузга, өзүбүздүн өмүрүбүзгө кайдыгер болбой, ушул мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарды так сактап, жол эрежесин сактасак эле, мындай зордук, зомбулук, кылмыштуулук, же болбосо жол транспорт кырсыктары болмок эмес да. Ошол убакыттан пайдаланып мен дагы ушул телекөрүүчүлөргө кайрылып кетет элем. Эң негизгиси өзүбүздүн өмүрүбүзгө, өзүбүздүн балдарыбыздын келечегине кайдыгер болбойлу, ушу алдыбыздагы иш чараны сак саламатта тынч өткөрүп алыш үчүн баардыгыбыз жапа тырмак салымыбызды кошуп, ошондуктан биз мына сиздердин алдыңыздарга келип отурганыбыздын дагы бир себептери ушул массалык маалымат каражаттар сиздер аркылуу ушу коомчулукка кеңири жеткирип, ушул коомчулуктун да бир жоопкерчилигин сезе билсин деген ойдо өткөрүп жатабыз. Ошон үчүн мен дагы кайрылып кетем, урматтуу ата энелер, урматтуу бүтүрүүчүлөр, урматтуу ушул жанагы 10 жылдык, 15 жылдык деген баягы бир традиция болуп калды. Ушуларды уюштуруучулар силерге баардыгыңыздарга кайрылып кетебиз. Өзүңүздөрдүн өмүрүңүздөргө өзүңүздөр кайдыгер болбоңуздар, ар бириңиздер өзүңөрдүн келечегиңиз үчүн, өмүрүңүздөр үчүн этият болуп, азыркы айтылган нерселерди так сактап, ушундай бир терс көрүнүштөргө барбасаңыздар деп ойлойм. Ошондо сиздердин бизге кошкон салымыңыздар болот. Негизи жанагыдай эле суроо сизге дагы. Акыркы 2-3 жылды алып карай турган болсок, ошол баягы бүтүрүү кечелеринде окуучулар мындай катышында жол кырсыктары болгонбу, жана мындай өздөрү биз социалдык тармактардан окуп калабыз го, эми 25 май күнү эле эмес, башка күндөрү деле мисалы ата энесинин унаасын айдап качып чыгып кеткен өспүрүмдөр болот, ошол эле учурда баягы айдоочулук күбөлүгү жок туруп, мектеп жашында болуп туруп жолдо баратып кырсыктап калган учурлар болот. Анан 25 май күнү дагы ушул нерсе орчундолобу? Бул нерсе сиз айтып кеткендей азыр орчундуу маселе ушул болуп атат. Ошондуктан биз азыр эң негизги биринчи максатыбыз биз коомчулук менен сиздер аркылуу элге ушуну жеткирип атпайбызбы? Атайын жерлерде ишмерчендер түзүлүп, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен, тийиштүү кызматтар менен атайын иштерди уюштуруп атабыз. Ушул нерсеге жол бербейли деген максатта. Айрыкча ата энелер, себеби бул жерде ата энелердин кайдыгерлигинен гана келип чыгат да. Себеби ата энелер автоунаасын баласына бербесе, бул кошкон терс көрүнүштөр болбойт да. Эми бул жылда эле Кудай сактасын, мындай анча-мынча мындай нарушениялар болот, бирок биз ага жол бербейбиз. Быйылкы жылы мына азыр Салмок Турсунбаев айтып кетти, 1200 канча сатырдык тартылды, толук күч каражатыбыз жетет, өздүк курам. Мен ойлойм, андай нерсе терс көрүнүштөргө жол бербейбиз. Кесиптешме улай кетсек, анан сизге дагы кошумча суроо да, мисалы кошо жооп берип өтсөңүз болот. Аймактарга, мектептерге чейин милиция кызматкерлери бөлүнөт го. Ошондо аймактык милиция бөлүмүнөн бөлүнөт атпайбы? Мектептерге баягы акыр коңгуроо кечеси салтанаттуу кечки иш чараларда, мисалы баягы көбүнчө айыл жерлеринде үй шартында эле оюн зоокторду өткөрүшөт, таң атка чейин ата энелердин көзөмөлүндө болгону менен баары бир баягы милиция кызматкерлеринин жоопкерчилиги дагы бул жерде маселе жаралат. Мисалы ошол эле учурда айласыздыктан ал жерде жердешчилик кылып коюшу мүмкүн, же таанышып билишчилик кылып коюшу мүмкүн. Бул маселеде кандай болот да? Эгер ошол Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин буйругунда кызматкерлер кайсы аймакка бөлүнгөн болсо, ошол аймакта кайсы бир кызматкер ошондой учурга жол берип, же болбосо ошондой уруктуугандык же ушундай учурларга бара турган болсо, ал кызматкердин үстүнөн кызмат иликтөө жүргүзүлүп, тартиптик чара колдонулат. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, урматтуу ата энелер, аз кесиптешим айтып кеткендей, билебиз, сиздер ушу балдарыңыздардын көңүлүн кыя албай автоунаа каражаттарын же башка бир иш чараларга уруксат бересиздер. Биз сиздерден суранат элек, балдардын көңүлүнөн өмүрү кымбат. Ошондуктан келечекти ойлойлу, алардын коопсуздугу биринчи орунда маселе. Биз балдарыңыздарга чектөө киргизип, уруксат бербешиңиздерди суранат элек. Анан эми мындай жалпы сиздерден жыйынтыктоо мектепте ошол чын эле 25 майды коопсуз өткөрүп алуу керек. Андан кийин айтып атасыздар, ошол аттестат алганга чейин бул иш чаралар уланат депчи. Анан аттестат алган күнү дагы мисалы жаратылыш коюнуна чыгышы мүмкүн, жанагыдай сиз айткандай башка жерлерге барышы мүмкүн. Анан мугалимдер менен мындай мектеп директорлору менен баары сүйлөшүлгөндө деле укук бузулган учурлар кездешиши мүмкүн. Анан бул боюнча мисалы кайсы бир жарандар сиздерге кайрылышы ыктымал да. Анан кантип сиздерге кайрылса болот, ал боюнча кандай сиздерден суроо сунуш, балким суроолоруна жооп алыш керек болот. Сиздерде бир мобилдүү, балким ыкчам топ байланыш иштейдир. Ошол боюнча дагы айтып өтсөңүздөр болот.
Туура айтасыз. Ушул күндөрү бул 2023 жылдын 25 майынан баштап 2023 20 июнуна чейин бизде Ош облусунда атайын документтештирүү топтору бар. Бизге кайрылыш үчүн 102 кыска номерлерине жана ошондой эле 112 кыска номерлерине уюлдук телефонуңуздардан кайрылсаңыздар болот. Ал ар дайым күнү түнү иштейт, 24 саат бою дем алышсыз. Ошол эле убакта сиздердин чакырууңуздарды кабыл алып, ыкчам тергөө топтору окуя болгон жерге чыгышат. Бул биринчи маселе. Туура аттестация алуу учурунда да кандай бир иш-чараларга уруксат алуу үчүн ата-энелер кайрылат. Эгер андай учурда мектеп директору жана ошондой эле ата-энелер комитети менен бирге ошол мектептин имаратында салтанаттуу иш-чара өткөрсө, биз ага каршы эмеспиз. Ага мыйзамда каршылык, мыйзамда да чектөө жок. Бирок ошондой гана иш-чара. Анан түнкү клуб, кафе, ресторандар, ошондо табиятта мындайча жаратылышка чыккан жерлерге мыйзамда уруксат жок. Адамбек мырза, силерге деле ошол номер аркылуу кайрылса болот, Да, ошол номер аркылуу. Анда биз бүгүнкү программабызды жыйынтыктай берели. Негизи ошол сиздердин алдыда алып барып жүрүшүңөр, окуучулардын коопсуздугу боюнча бекитилген планыңар, мен ойлойм, көпчүлүк эле түшүндү болуш керек. Жол кыймыл тармагында мектептердеги салтанаттуу иш-чараларды, ошол эле учурда урматтуу көрөрмандар, айтып өттү, эгерде 25 май акыркы коңгуроо салтанаты боюнча кандайдыр бир суроо сунушуңуздар же бир тактап алышуу маселелер же сакталбаган эрежелер болсо, анда сиз өзүңүз дагы кайдыгер карабастан биздин облустук милиция кызматкерлерине 112 телефондоруна акысыз жана күнү түнү иштей тургандыгы айтылды. Ошол эле учурда жол тармагында коопсуздук маселелери 12 пункт дедиңиз, 12 жерде атайын 14 жерде күзөт постторун уюштурат жана бул кандай десеңиз эс алуу жайлары, өзгөчө окуучулар буга чейин көп барып жүргөн жерлер, жаратылыш коюнуна бул күнү ошол жол сакчылары дагы күндөгүдөн караганда көбүрөөк атайын тартылып көзөмөлдө болушат. Ал эми 25 май бардык өлкө аймагында мектептерде салтанаттуу жакшы маанайда өтсүн дейбиз. Аягы өкүнүчтүү учурлар менен аяктабасын жана окуучулардын албетте коопсуздугу биринчи орунда. Мына ошону менен негизги маселе программасын аяктайбыз. Эсиңиздерге сала кетели, бизде бүгүн конокто Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары Салморбек Шералиев жана Ош облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылын камсыздоо башкармалыгынын башчысынын орун басары Адамбек Кубатов болду. Сиздер менен ушуну менен кош айтышабыз. Саламатта калыңыздар.